Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүн биз силер менен айтылуу акын Жеңичоктун балалык, жалгыз тал менен сүйлөшүү, аккан суу, үй бүлө, ак куржунтоло ыргалды аттуу чыгармалар менен таанышмакчыбыз. Алгач биз сабагыбызды ушул ырлар менен таанышаардын алдында төмөнкүдөй максат коюп алалы сабагыбызга. Жеңичоктун балалык, жалгыз тал менен сүйлөшүү, аккан суу, үй бүлө, ак куржунтоло ыргалды ырлары менен толук таанышабыз, алардын маанисин толук түшүнөбүз. Акындын ырларындагы идея менен маанисин талдоо менен түшүнүп, ар бир ырына өз алдыбызча талкуу жүргүзө алабыз. Жеңичоктун ырлары адептүүлүккө, табиятка аяр мамиле жасоого, өмүрдүн кымбаттыгын баалай алууга тарбиялайт экен. Мына ошого биз дагы багыт алып балалык деген ырды окуп берейин, андан кийин ушул чыгарма боюнча талкуу жүргүзөлү. Балалык. 1 жашында билбеген, 2 жашар болгондо энесине эркелеп ыйлап жүргөн балалык. 3 жашы толгондо үй бүлөдө тилип ал, үйдүн ичин чаңытып 4 жашында торгойдой сайрап турган балалык. 5 жашы барганда кой дегенге болбостон балчык кечип ойношот. 6 жашыр убакта аптеек менен Куранды окубаган балалык. Ата менен эненин баркын билбейт балалык. Алган менен бергендин баркын билбейт балалык. 7 жашка барганда айылдагы иттерди кууштурган балалык. 8 жашка барганда оромпой тээп чикатып, кубалап кулунтайларды жар түбүнө балапан алып жүргөн балалык. 9 жашка чыкканда 2 айылдын жылкысын алдыртан кошуп ийишип, айгыр менен айгырды алыштырган балалык. 10 жашы барганда так секирип улактай кутуруп турган балалык. Акын ушинтип ар бир жашка токтолуп, алардын өзгөчөлүгүнө абдан таасын аныктама берген. 1 жаштан баштап балалыктын доору 16га чейин сүрөт. Андан соң 17ден баштап 35ке чейин жаштыктын доору. Иштесе ишке, ойносо оюнга тойбогон курак экенин белгилейт. Ал эми 40тан баштап 60ка чейин акылы толуп, бардык нерсени өзүнүн ой калчоосу менен жүргүзгөнүн белгилеген. Адамдын өмүрүнүн ушунчалык ылдам өткөнүн айтып келет да, бирок төмөнкүдөй саптар менен ырды аяктайт экен. Өзүң өлсөң өмүрдөн, уул кыз улайт эмеспи? Башың өтсө өмүрдөн, балдарың калат эмеспи? Бул дүйнөнүн кызыгын көрбөй койсоң кантмексиң? Жарыкчылык жашоо күн аз да болсо жакшы экен. Балдар, ошентип акындын балалык деген ырында адамдын төрөлгөндөн баштап ошол канча жашка чыкканга чейинки бардык жашоонун өзгөчөлүгүн, ар бир жаштын кымбаттыгын, ар бир адамдын өмүрүндөгү улуу мындай бир касиеттүү жашоонун өткөрүлүшү жөнүндө эң сонун ушул ырында баяндап берген экен. Анда биз кийинки акындын ырына токтололу. Бул жалгыз тал менен сүйлөшүү деп аталат. Бул ыры адамдын ички сезим дүйнөсүн тереңинен аңтара сүрөттөгөн нукура таасирдүү элегия. Бала кезинде ташкаранын зулумдугунан өз жеринен качууга аргасыз болсо, кийин баласыз болуп арманы ичине толгон. Ошондо Бакайыр деген жерде өскөн жалгыз талга кайрылуу менен өзүнүн тагдырын бутактары кесилген жалгыз талга салыштырат. Тукабадай жайылган бурун гана жалгыз тал, экөө өлең башыңда бириң гана жалгыз тал. Жеңичок өмүрдүн өтүшү менен бардык нерсе эскирип, жаштык кезде толуп турсаң, улгайганда ушинтип мултуюп, канат бутаксыз каларсың дегендей арманды айтууда. Бул ыр бизди жашоону канчалык жыргал экендигин, анын кызыктуулугун, учурунда өмүрдө арманда кылбай, жакшылап жашап ал деген чакырык салып турат. Антип Жеңичоктун өзүнүн биз билдик баласыз өмүр бою баласыз өтүп ошону арман кылып, анан өзүнүн кайгысын ошол жалгыз талдын кайгысы менен салыштыруу аркылуу берип атат да. Жалгыз талдын жалгыздыгы менен өзүнүн баласыз болуп жалгыз калгандыгын салыштыруу менен бергендигин биз жакшы түшүндүк. Ал эми кыргыз элинин ак таңдай акыны Жеңичоктун аккан суу ырын элдин айтымында 7 күнү тынбай айтса да түгөнгөн эмес. Ошондуктан аны апталап айткан аккан суу дешип баалашып, кийинчерээк Совет мезгилинде кагаз бетине түшүрүшкөн. Азыркы мезгилде аккан суу ырынын 3 варианты Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда сакталуу. Кара тоонун боорунан кайнап чыккан аккан суу, жер үстүнө мелмилдеп жайнап чыккан аккан суу, кара таштан жаркырап түшүп жаткан аккан суу, жан жаныбар шимирип,
ичип жаткан аккан суу. Жер үстүндө мелмилдеп, дарыя болгон аккан суу, өтүп кеткен жериңе дарак тигип бак болгон, шаар орноп эл толгон, жууса кирин кетирген, түгөнбөй түшүп жол салган. Бейлик энен тар эмес, бир калыпта бурулбай агып жаткан аккан суу, дүнүйөнүн баарына балдай таттуу шипширин жагып жаткан аккан суу, жазга маал өркөштөп, күүлдөгөн аккан суу, аккуу өрдө каз конуп, чуулдаган аккан суу, өмүрүндө түгөнгүс дайрасы бар аккан суу. Шамалдай үнүң шуулдап, жээгиңде сайраган күкүк булбул дагы бар, жетпеген адам кылат зар, мына мындай аккан суу. Мына балдар, силер байкагандай, аккан суунун канчалык керемет экенин, жер алдынан жарып чыккандан баштап анын адамга, жан жаныбарларга, деги эле баардык ушул жер жүзүндөгү баардык жандуу жансыз заттарга пайдасынын зор экендиги ушул ырында абдан сонун баяндалып атат. Ошондой эле балдар, ушул аккан сууда акын суунун пайдасын жана зыянын бөлүп көргөзгөн. Маселен, аккан суунун пайдасы. Аккан суу адамзатка эле эмес, бүтүндөй ааламга зарыл зат. Ансыз жашоону улантуу мүмкүн эмес. Мына ушундай негизги сапаттарын акын эң сонун саймедирип айтып берген. Ал эми аккан суунун зыяны. Аккан суу айрым учурларда табигый кырсык катары да келет. Бирок биз аларды алдын ала чара колдонсок, аны оңой эле жеңүүгө болот. Жеңи жок акын муну да ырында эң сонун салыштырып берген. Ал эми кийинки ыры бул үй бүлө ыры. Бул үй бүлө ыры үй бүлөнүн мүчөлөрү камтыган ыр. Бул жерде акын үй бүлөдөгү ар бир мүчөнүн жакшы жагын жана жаман жагын салыштырат. Мисалы, аял, үй бүлөдөгү аялдын жакшысы жаркыраган айнектей, кабагы ачык, баардык нерсени өз убагында жасайт деп белгилесе, ал эми жаман аял тамак ашы өз учурунда жасалбай, үйү жыйналбай, чачтары сапсайып жүдөгөн деп белгилейт. Ал эми уул кандай болуш керек? Жакшы уул үй бүлөдө көңүлү ачык, жол болгон мерген сыяктуу шар жүрөт дейт. Ал эми жаман уул мактанчаак, мааниси жок сүйлөйт, айтканды укпайт деп айтат экен. Ага үй бүлөдөгү кандай болот? Жакшы агалар үй бүлөдө кандар курган ордодой дейт, бекем. Ал эми жаман ага насаат кеби жок, өлүк сыңары. Ал эми инилер кандай болуш керек? Жакшы ини айткан кеби казалдай акылман экен. Ал эми жаман ини бак конбогон мазардай тыптынч дейт да, эчтеке менен иши жок дейт. Эми ушул үй бүлөдөгү баягы ынтымактуу, эгер жакшы аял, жакшы ага, жакшы ини, жакшы уул, деги эле ушул үй бүлөдөгү баардык мүчөлөрү бири бири менен ынтымакта жашаса, анда ар бир үй бүлө бир жамаатка айланат. Ошондо жамааттын жакшысы, анан жаманы пайда болот дейт да. Мисалы, эгерде үй бүлөдө жалаң жакшы болсо, анда жамаат жакшы. Ал жакшы жамаат кандай болуш керек? Ырыска толо эл болуш керек, ынтымактуу, ырыс бактуу, жакшы жашоо кечирген жамаат болот дейт. Ал эми жанагындай жаман үй бүлөдөн чыккан адамдардын жамаат курганы бул ынтымаксыз, чуркураган иттей болуп урушкан, урушчаак адамдарды элестетет экен да. Мына ушинтип бул үй бүлө ырында дагы келечектеги өсүп келаткан мына силерге окшогон жаш жеткинчектерге абдан сонун таалим тарбия берүүчү ыр экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Кийинки ыры балдар бул ак куржун толо ыр калды. Алтын менен чайкаган, кутуң калды жеңи жок, айда барып кеп айткан, журтуң калды жеңи жок. Ак куржун толо ыр калды, алган жарың тул калды, кызыл ат жорго дедирбей, кызыл кыргын чогулса, кимдин уулу дедирбей, кыямат өтүп барамын, кучактап бала мен сүйбөй. Кең аксынын күмүш бар, эриң калды жеңи жок, күкүгүнөн ажырап, элиң калды жеңи жок дейт. Акын бул ырында тиги дүйнөгө сапар тартып баратканда ырдаганы байкалып турат. Ичиндеги бар арманын төгөт. Жашынан баштап эч бир жакшылык көрбөй, жетимдиктин азабынан көп кыйналганын айтат. Баласы жоктугун, дагы жашабай, көп жашабай эрте кетип баратканын арманда кылат. Жок дегенде сакалым сары болгончо жүрө турсам болбойт беле деп көп өкүнгөн экен да. Акын жеңи жоктун бир канча ырлары менен таанышып чыктыңар балдар. Андагы берилген негизги ойду аңдап түшүнүңөр деп ойлоймун. Акындын ар бир ырында кандайдыр бир өзгөчө накыл жатат. Айрыкча өмүрдүн улуулугу, жашоонун кымбаттыгы ар бир сабынан байкалып турат. Эми силер менен ошол ырлар боюнча түзүлгөн суроолорго кезекти берели дагы жооп издеп көрөлү. Ырда акын аккан сууну кандай сүрөттөгөн дейт аккан суу ырында?
Аккан сууну жер астынан жарып чыккан, жайык жерге келгенде мелмилдеген, күнгө чагылышып алтындай, күмүштөй жылтылдаган жан-жаныбарга жагып тургандыгын биз ушул ырында байкадык балдар. Кийинки экинчи суроосун өтөйлү. Аккан суунун пайдалуу касиети эмнеде дейт. Ойлонуп көрөсүңөр. Балким силер туура эле ойлонуп аткан болушуңар керек. Аккан суу бул жерден адам ичип, жан-жаныбар ичип, дарактар өсүп, баардык нерсе жан алган экендигин айтат да. Демек мына ушунусу менен аккан суу касиеттүү деп белгиледи. Үчүнчү суроо. Ак куржун-толо ыр калды деген сөздүн төркүнү эмнеде? Албетте, ак куржун-толо ыр калды деген сөздүн төркүнү бул акын эли менен ар убак бирге болот. Алардын жакшылыгы менен жамандыгын чогуу көрөт. Эми минтип сапарым карып дейт, бу дүйнө менен коштошор убак келди деген таризде арманын айтып баштады да, ал жаштыгын, баласы жоктугун, эрте кетип бараткандыгын бул дүйнөдө абдан кейигени ушул ырында байкалып турат. Төртүнчү суроо. Үй бүлө ырындагы негизги маани эмнеде? Биз үй бүлө ырын абдан жакшы терең талдап көрдүк. Бул жерде балдар жакшы менен жаманды салыштырган деп айттык. Мисалы жакшыда аялдын, аганын, ининин, жамааттын жакшысы кандай болорун айтып келет да ага салыштырып алардын жаман тарабын айтат. Мисалы жаман аял үй бүлөдө ар убак эле баардык мүчөлөрүн жакшы боло бербейт да. Алардын эч бир жакшы нерсесин күтө албайсың эгер жаман болсо. Үй бүлөгө зыяны тиет дейт. Мына ушундай салыштыруу аркылуу келечек муунду жакшы үй бүлөнүн мүчөсү болууга чакырып келет экен балдар. Бешинчи сурообуз бул балалык деген ыры кандай тарбия берет дейт. Биз балалыгын башында эң биринчи тааныштык балалык менен. Жеңи жоктун адамга берилчү ар бир жаштын өзгөчөлүгүн абдан мыктап өздөштүргөнү байкалат. Ар бир жаштын өзгөчө сулуулугу, маанилүүлүгү бар. Өмүр ар бир жашта ар башкача берилет. Анын өзгөчөлүгүн баяндап, так туура аныктама берет. Жашоонун кымбаттыгын сезип, жашоо маанилүү экендигин ушул ырында эң сонун баяндап берген. Ал эми 6-чы сурообуз бул жалгыз тал менен сүйлөшүү ыры менен. Бул ыр эмнени кандай кеп козгойт дейт. Албетте, бул жалгыз тал менен сүйлөшүүнү биз жана дагы айттык. Жеңи жок өзүнүн арманын, жашоодон өксүк болгон жагдайларын айтып келип, жалгыз талдын да ага окшошуп карып баратканын, эч бир көбөйбөгөндүгүн, кайра бутактары азайганын айтып, эгер ким жалгыз болсо, андан өткөн арман болбойт. Жашоодо бала көрүү, эл менен чогуу болуу тууралуу идеяны айтат да. Демек, бул жерде дагы бир жолу акын өзүнүн баласы жок экендигине аттың кылган. Жеңи жоктун биз үчүн калтырган ар бир мурасы баалуу, кайталангыс, уникалдуулукка ээ. Акындын ырларында жашоо, дүнүйө, өмүр, жалгыздык, адеп ахлак тууралуу ой жүгүртүп, чечмелеп берүүгө аракет кылат. Биз улуу акыныбыздын ушул ырлары аркылуу жакшылык деген эмне, жакшы нерселер кандай боло турганын салыштыруу менен үйрөндүк. Эмесе балдар, биз бүгүн Жеңи жоктун дагы чыгармаларын толук тааныштык. Калган түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, ушул окуу китептен карап дагы бир сыйра ырларды окуп, маанилерин терең түшүнгөнгө аракет жасайсыңар. Ал эми үйгө силерге тапшырма балдар. Акындын ырларынан силерге жаккан саптарынан жаттап келесиңер. Ошондой эле акын тууралуу кошумча маалыматтардан таап, мүмкүн болушунча слайд жасоого аракет кылгыла. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Силер бүгүнкү сабакта абдан кунт коюп, көңүл коюп уктуңар жана терең түшүндүңөр деп ойлоймун. Анда эмесе көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин аман болгула.